биздин Кыргызстанда акыркы 15-10 жылдын ичинде аябай мындай көйгөйлүү маселе болуп эсептелип калды да. Азыркы учурда ошо именно аутизм белгилери менен балдардын бат-баттан кездешүүсү болуп атат. Буга чейинки билимим токен инженериясы. Анан аспирантурага тапшыра турган кезде ойлондум да, мага эмне керектүүрөөк, жумуш керекпи же баланын ден соолугу керекпи? Анан интернеттеги ар кандай теориялар, ой жүгүртүүлөрдүн баарын карап, анан бир анкета түздүм да. Анан ошол анкетанын негизинде ата-энелерден сурап чыктым да, бул оорунун себеби эмне болушу мүмкүн деп. Бирөө вакцина дейт, бирөө жок ал эмес дейт. Вакцина албагандар деле ушундай ооруйт экен. Анан ушинтип отуруп, кой изилдеп көрөйүнчү деп анан эл катары ОРТ тапшырып, былтыр июнь айында болуп калдыбы, карантин убагында. Анан тапшырдым биринчи курска. Ошол 2018 жылы ошо апалар чогулдук да. Анан мен өзүм эле жалгыз эмес экенин түшүндүм. Ошентип анан бири бирибизге уже жардам бере баштадык да. Анан ар кайсы дүйнөнүн ар кайсы бурчундагы ушул ооруну жакшы билген мындай адамдарды нутрициологдор деп коет. Ошолордун сабактарына катыша баштадык. Алардын билгендерин уже биз дагы кеңейтип окуй баштадык. Анан ошентип кадимкидей бир топ билим чогулуп калды ошо 2 жылдын ичинде. Анан ойлоп, анан мен эгер ушуну алып кете алат экем, демек мындан ары улантайын, биринчиден балама жардам берем, экинчи ушу Кыргызстандагы балдарга да жардам бере алат экем. Анткени Кыргызстанда бул жагы боюнча жок болуп атат да, специалист, мындайча айтканда адис. Анан ошол себептен кой улантып көрөйүнчү дедим да. Анан эң жакшысы бул ооруну дарылоо эмес, ооруну алдын алуу. Ошол себептен дагы Кыргыз медициналык академиянын алдын алуу боюнча медико-профилактическое дело деп коет, ошол жагына тапшырдым да. Эгер бул ооруну мындай себебин билип алсак, муну алдын алат элек да. Аутизм бул биологиялык бузулуш болуп эсептелинет да, фактор биологически имеет. Буга эн атанын образованиясы, эн атанын жашоосунун деңгээли роль ойнобойт. Бул нарушение на уровне биологии. Бул нерв системанын бузулушу, аутизм эсептелинет. Өзгөрүүлөргө кайрылсак, организмде бул балдардыкы кээ бирөөнүкү эненин ичинен башталат. Мисалы үчүн бала өнүгүп баштагандан баштап биринчи 3 айлыгында эгерде энеси туура эмес тамактанса, мисалы үчүн баарыбыз эле билген жана кристаллики, глутамат натрия көп тамактарга кошобуз, салаттарга кошобуз. Ошол дагы бир себептер экендигин англис тилинде чыгарылган изилдөөлөрдөн көрдүм да. Анан ошону эгерде 3 айына чейин энеси жеп койгон болсо, балага таасир бериши мүмкүн экен да. Баланын именно ошо глутаматтык рецепторлор бар да мээдечи. Ошол рецепторлорго таасир берип койсо, баланын мээси кичине башкача иштеп баштайт экен да. Экинчиси бул эненин жана баланын дисбактериозу. Дисбактериоз деген түшүнүк бул эненин же баланын ичи өтө бериши, же ичи ката бериши. Биз мисалы үчүн запор деген нерсеге көп маани бербейбиз го, ичи ката өтөт. Негизи күндө туалет жоңго барышыбыз керек, бирок 2-3 күндө жүрө берет, маани беришпейт. Бул өтө коркунучтуу нерсе. Энеде болсо, эне өзүнүн ичинде, ичегилеринде уу чыгара баштайт да. Анан ал ууну организм деген чыгарганга аракет кылат дагы, башкача бир нерсени бөлүп чыгат. Ошол нерсе балага таасир берип калышы мүмкүн да. Мен ошо анкетирование, кош бойлуу кезинде анкетирование жүргүзгөн кезде көп эле энелер запор экендигин, ичи катар экендигин айтып беришти да. Анан үчүнчүсү бул бала төрөлгөндөн кийин баладагы башталган дисбактериоз. Ошол баланын ичиндеги микроорганизмдердин катышынын өзгөрүшү да. Буга эмне алып келет? Биринчилерден болуп тамактын, ошол эле эң биринчи эненин сүтүнүн толук сиңире албастыгы. Мисалы үчүн тамак сиңүү процесси ичегиден
ашказандан, андан ары барып жоон ичегиден өттүн суюктугу, анан ошо башка ферменттер кошулуп, анан ички ичеги барып андан ары сиңип кетиш керек да. Бизде ошол өткө келгенде мүмкүн көп балдардын өтү иштебейт экен да, текшерип көрдүк. Ошо өттүн суюктугу жетишпегендиктен башка ферменттер ойгонбой калат, толук ишке кирише албай калат деп эсептейм да. Анан мисалы үчүн эң жөнөкөй эле дагы бир мисал, биз Азия өлкөлөрүнүн улуттарына киргендиктен биздин метаболизм лактозы деген фермент генетикабызда көбүнүкү лактозаны чыгарбайбыз. Мындайча айтканда сүттү толук ажырата албайбыз. Сүттөгү лактаза деген сахарды биздин организмде фермент чыгып, ошону ажырата албайт. Ошол эле сахар сүттөгү эле ичегилерге барганда бактериялардын бирөөсүн көбөйтүп, бирөөсүн азайтып коет экен да. Анан эми ошол көбөйүп кеткен бактерия өзүнөн бир уу чыгара баштайт. Эң жөнөкөй эндогенный аммиак деп коет, ичибизден аммиак чыга баштайт. Аммиак бул аябай уулуу нерсе, ошол акыры мээге барат экен дагы, балдарды ошол өсүүсүнө артка калат экен. Мындайча айтканда, адамдын ичинде өзү чыгарган уудан эле өзү ууланып жүрө берет экен да. Ушундай 3 себебин айта алам. Бала менен эната сүйлөп атканда көзгө карабайт. Нарушение визуализации дейт да. Көзгө бала карабайт. Башка жакты карайт. Апасы даже чакырып, маңдайына отуруп, колунан калмап караса да, ошого көңүл бурулбайт да. Чоң адамдын мамасын, папасын же башка чоң адамдардын колун калмап, кошо баспайт. Эми эң биринчи эле кандай кадамдардан ар бир ата эне өтөт. Биринчи, бул бала баладай болбойт да. Башында жакшынакай өнүгүп келаткан болот дагы, 1,5-2 жашка барганда эле баягы сүйлөп аткан бала сүйлөбөй баштайт, сөздөрдү уnuта баштайт, акырындап уже баягы артка кете баштайт өнүгүүсүчү. Анан биз эмне деп ойлойбуз? Бул сүйлөбөй атат, демек бул мээсинде дейбиз. Баарыбыз эле ошентип невропатологко барабыз. Невропатологдордун жиберген багыттар боюнча изилдөөлөрдү, анализдерди жүргүзөбүз. Анан ал дарыларды ичебиз. Анан көбүнө жылыш болбойт. Анан ошентип изденип, анан аягы аутизм экенин билбей эле, көбүнчө невропатологический деп эле менин балам сүйлөбөйт деп эле дарылай беришет да. Анан ошентип көп жылдарын уттуруп ишет. Кандай сигнальный признактары бар, белгилери бар. Бул социалдык карым-катташтын бузулушу. Эң биринчи эната ошого көңүл буруш керек. Балага көңүл буруш керек. Бала менен канчалык көбүрөөк сүйлөшүш керек. Бала менен ойнош керек. И балага көңүл бурганда байкаш керек. Бала чакырганда, өзүнүн атын айтканда реагировать этип атабы, карап атабы энатасын. Ошо айткан сөздү угуп атабы, анын атын айтканда карап атабы. Вот. Значит, ойноп атканда, социалдык оюндар, да, вот бала менен ойноп атканда, ошол ойногон оюндун маанисин түшүнүп атабы, ошол оюнду поддерживать этип атабы, кошулуп ойноп атабы, ошого көңүл буруш керек. Анан эми айыл жеринде, чет жактарда жүргөн апалардын көбү ушу баласынын даже аутизм экенин билишпейт да. Эми кандай белгилерден айырмаласа болот? Бул балдар туурабайт. Имитация, копирование деген нерсе деп коет да. Туурашпайт, мисалы үчүн көргөн нерсени кайталашпайт кайра. Бул эң биринчиси. Экинчиси, укканын түшүнбөйт көбү. Өзүнүн атын айтып атасыңарбы, бир нерсени атынан чакырып мына алып кел, тигини алып кел дейсиңерби, түшүнбөйт анычы. Анан ошол себептен сенсорная алалия деп дагы диагноз коюп коюшат, ушундай мээдеги бир өзгөрүүлөр депчи. Бирок аны дагы терең карап көрдүк, ал дагы туура эмесирээк болуп калып атат кейде. Андан кийин бул балдар оюнчуктун мааниси менен ойнобойт. Көбү машина болсо машина кылып ойнобойт, курчак болсо курчак кылып ойнобойт да. Анан булар бир эле бир чектен чыкпаган оюндар менен башкача кылып ойнойт эмнегедирчи. Андан ашыкка алардын энергиясы жетпейт, мындайча айткандачы. Кандай десем, мисалы үчүн спиннер деген бир оюнчуктар бир жылдары мода болду.
ошондой сыяктуу оюнчуктар менен ойнойт. Айлантып отура беришет, же болбосо бир идиштен сууну бир идишке куюп отура беришет. Андан ашыкка бул балдардын энергиясы да жетпейт чындыгында. Жүрүм турумдун бузулушу. Бул стереотипное поведение дейт. Бул ар бир кыймылды бир нече жолу кайталаш. Манежный бег деп коет. Бул мисалы үчүн бала чуркай берет. Бир направленияда бир нече жолу чуркашы, же болбосо мындай оюнга тиешеси жок нерселер менен кызыгуу жана ойноо. Это, например, бакалашкалар менен, жиптер менен, палочкалар менен, таптакыр вот оюнчуктар турса деле ошол оюнчуктар менен ойнобой, оюнга тиешеси жок нерселерге кызыгуу жана алар менен ойнош. Анан кийин көп эне аталар айтат, биздин балабыз оюнчуктарын бир катар тизип атат деп. Ал деле ошол немеге кирет, аутизмдин белгилерине кирет. Но это не основной показатель. Жөн бала деле оюнчуктарын тизип ойнойт. Вот. Бул основной белгилерге кирбейт. Биз апалар менен ушундай ичара бөлүшөбүз да, опыттарыбыз менен кимде эмне болду. Анан эң биринчи безглютеновая диета деп коебуз. Глютенди балдарга бербегенге аракет кылабыз. Мунун себеби эмнеде? Глютен бул клейковина деп коет да, клей. Бул клей кадимки эле буудай унунда болот. Буудай унунан биз мурда кичинекей кезде клей жасачу элек го. Ошол клейковина мындай камырды илчек чөөлчөк калган ошо клейковина, андан глютен пайда болот. Ошол глютен организмге барганда глютаминовая кислотага айланат. Ал глютаминовая кислота мен жана башында айтып кеткендей глутаматтык рецепторларды ойгото баштайт. Эми ошо глутаматтык рецепторлар бул аутист балдарга өтө сезимтал болгондуктан алар бат-баттан иштей баштайт дагы. Анан мээнин клеткалары ошо бат-баттан иштеген процесске чыдабай, анан өлө баштайт да. Бул процессти илимде экзотоксичность деп коет. Мындай балдарга кальций бергенге болбойт эң биринчи, анткени бул ого өтөр процессти күчөтүп ийет дагы, баланын мээси өлө баштайт, ого өтөрчү. Бунун баардыгы мээнин сырткы катмарында болот. Бул процесстер ошол сырткы катмары өтө сезимтал болот буларга. Анан эң биринчи ошо апаларга сунуштарым эң биринчи тамак ашынан баштагыла дейм да. Ошо глютенди алып коесуздар, картошканы алып коесуздар, сахарды алып коесуздар. Эмнеге картошка, эмнеге сахар деген жанагы ферменттер жөнүндө айттым. Ошо картошканы адамдын организмине сиңирүү үчүн көп ферменттерди талап кылат экен да. Ошол көп энергияны талап кылат экен. Анан картошка толук организмде ажырабастан жоон ичегиге чейин барат экен дагы, ошол жакта калып калат экен. Эми ошол жактагы микроорганизмдерди мындайча айтканда ошолорго азык болот экен дагы. Анан бизге алар көбөйбөшү керек да, көбөйүп кетет экен да. Эми ошол микроорганизмдер короткоцепочные жирные кислоты деп коет да, ошондойлорду пайда кылат. Алар организмге канга барып медиаторлорго айланат. Кайра эле ошо мээге барат да. Медиатору булар мээде жайгашкан. О мээде иштей турган нерселер, заттар, ошон менен ошо мээ менен ичегидеги микроорганизмдерди байланыштырсак болот да. Дагы бир чоң суранып кетер нерсем антибиотик көп бербегиле деймекмин да. Канча антибиотикти балага көп берсеңер, ошончо иммунитети түшөт. Иммунитеттен дагы бир причинасы бар да. Себеби ошол ооруну дагы ушинтип өнүктө турган дагы бир иммунитеттен пайда болгон бир проблема десек болот бар да. Мындайча айтканда баланын ичегисинде жанагындай өзгөрүүлөр болуп аткан кезде адам баласынын 85% иммунитети ичегиден башталат да. Баягы баланын иммунитети начарлады. Анан иммунитет начарлаганда иммунитет бир кислотаны бөлүп чыгара баштайт да. Ал кислота кайра эле ашыкча болуп бараткандыктан ал да организмде чыгыш керек да. Организм ушундай балансты кармап турат да. Анан баягы баланс өзгөрө баштайт, организмде уже дагы өзгөрүүлөр боло баштайт. Дагы ого өтөр нагрузка деп койсок болот да. Анан ал дагы барып мээге тиет да. Ошондо аутизмдин 3
чоң причинасы бар десек, себеби бар десек болот. Бул биринчи ичеги, экинчиси иммунитет, үчүнчүсү ошо жана кириешки, чипсылардын курамындагы глутамат натрия десек болот да. Ушулардан башташ керек. Баланын иммунитетин көтөрүш керек. Боюнда болоордун астында жана во время беременности сөзсүз гинекологко барып, гинеколог эндокринологторго барып, врачтын көзөмөлүндө болуш керек. Бардык нерсе запланированный болуш керек. Бала төрөлгөндөн кийин деле бул эната баланын өзү өнүгүшүнө бирдей тең салым кошуш керек. Кыргызстандын ичинде эле толук айыгып кеткен балдар, кыздар бар. Аларды мисал кылып келтире алам. Толук айыгып кетишти. Алардын апалары азаматтар ошол диетаны кылып, ошо көптөгөн дарыларды берип, эми дарылар болгондо дагы химиялык дарыларды көп бергенге болбойт. Аракет кылыш, колубуздан келишинче чөп дарылар менен дарыланганга аракет кылабыз да. Анткени алардын организми аябай нагрузкада турат деп айтсак болот да. Анан ошентип диетаны бекем кармап, иммунитетин көтөрүп, туура багытта жүрүп, айыктырып, толук айыктырып алып, мектепке барып, кадимки эл катары жүрүп жүргөн балдар бар. Кээ бирөө спорт менен өтө жакшы өнүгүп кеткендер бар, кээ бирөө сүрөттү жакшыртат. Алар башка балдардан айырмасы жок. Анткени биз мындайча айтканда ошол жаки ооруга алып келип аткан себепти дарылап койдук, и бала кадимки баладай өнүктү. Мүмкүн ошол себептери мурда болбогондо бул бала деле ушундай эле болмок. Анан дагы ушундай бир жаңылыштык бар. Аутизм бул генетикалык деген. Эч кандай генетикалык эмес. Бул эми көп ата-энелерде ушундай специалисттердин ортосунда ушундай түшүнүк бар экен. Генетикалык оору деп, бул генетикалык эмес. Бул ошол биздин замандагы биздин жеген тамак, биз ичкен антибиотик, биз жеген химия, ошол экилердин таасири. Ушул болуп калды деп ойлойм да. Муну байкасаңар, канчалык супермаркеттер көбөйдү, полуфабрикаттар көбөйдү, ошончолук оорулардын да саны көбөйдү да. Биз көп кошулмаларды көп жейбиз. Адамдын организми ар кандай, бирөөнүкү батыраак токсиндерди чыгара алат, бирөө болсо көпкө кармайт да. Көпкө кармаган адамдар көп оорулар менен оорушат. Баланы башка чоң эне, чоң атанын колуна калтырып кетип, мындай именно жана эмоциональное развитиеси, период эмоционального развития болуп атканда, вот 2 жаштан 3 жашка чейин балдарды калтырып кетишет. Чоң энаталардын колдоруна. Ал дагы аябай мындай тез баланын өзү өнүгүшүнө тез көйгөй көрсөтөт да, тез таасир берет. Вот. Азыркы учурда эми көп эне аталар иштешет, эртеден кечке иштешип, чарчап келишип, балага көңүл бурушпайт, бала менен сүйлөшпөйт, бала менен ойношпойт. Көбүнчө бала менен балага телефон беришет, телевизор коюп коюшат, телефон беришет. Бул дагы искусственный аутизацияга алып келет да, баланын өзү өнүгүшүнө терс таасир тийгизет. Бир ушундай үй бүлөлөр бар, кээ биринде 2 баласы аутист да. Анан бул мүмкүн ошо энеси билген жок да глутамат натрия зыян келтирерин да. Боюнда бар кезде талгак болдум деп шаурма жеди, тигин жеди, муну жеди дегендейчи. Анан биринчи баласы деле ошондой болуп каларын билбестен эле кайра боюнда болуп калды, экинчиси төрөлдү. Анан 2 баласы тең ушундай өнүкпөй атат, бала катары болбой атат. Анан кайын-журт эмне дейт? Сен де күнөө дейт да. Анан балдарына айтат: "Ай балам, бул аялыңды кетир. Сага тукум керек, сага бүлө керек. Анан сен башка аял алып, жакшынакай улан. Анан булардын өз тагдыры колунда." Мындай да үй бүлөлөр көп, өтө көп. Аталары таштап кеткен да үй бүлөлөр көп, жалгыз энелер көп, ушу менен күрөшүп жүргөн. Анан мен ушундай энелерге кайрат берип айткым келет да, бул өзүңөрдү жакшы карагыла, биринчи силер өзүңөрдү сүйгүлө, өзүңөрдү дарылагыла, өзүңөрдө энергия болсун, анан силер ошо энергияны балага бересиңер депчи. Анан үмүтүңөрдү үзбөгүлө, эч качан, анткени бул балдар айга турган балдар. Буюрса биз туура багыт тандап келатабыз, сиздер үчүн биз окуп атабыз. Ушу буюрса 7 апрелде международная конференция молодых ученых деген болот бизде медакадемияда. Буюрса ошол жакта да бир статья чыгарып атам. Эгер ошону туура деп көрүшсө, анда ошол жагын өнүктүргөнгө болгон күчүбүздү салабыз.